Россия Федерациясында bir 14-15 жылдан бeri бут кийим тигүү фабрикасында иштегенбиз. Башында разнорабочий болуп кирип, азыр штабта андан кийин производство директору болгонбуз. Өндүрүш башчы болуп иштегенбиз. Андан соң Москвада окудук, 1-2 жылдай моделирование, конструирование, дизайнирование по обуви деп. Ошону бүтүп, анан өз мекенибизге, өз кыргыз элибизге сапаттуу бут кийим кийгизүү максатында монтип ишкана ачып иштеп отурганыбызга 4 жыл, 5 жылдын жүзү болуп турат. Азыркы учурда бизде Кыргызстан боюнча суроо талап бар. Кыргызстан боюнча келип бизге буйрутма беришет. Жана ошондой эле маданият үйлөрү, Кыргызстандын филармония, драм театр жана ошого окшогондор. Ошолор менен иштешип келебиз. Мисалы, мындай модельдерди өздөрү каалаган модельдерди келишет, айтышат. Ошого карап биз бут кийим чыгарып беребиз, өздөрүнүн табитине каратып, ортопедиялык бут кийимдер, майтамандуулук дегендерди, жана ошондой эле элде жок баягы индивидуальный подшив, мындай по структура обуви деп, структура стопы деп бутун структурасын алып, ошо менен жараша бут кийим чыгарып беребиз. Жана ошондой эле кары картаңдарга подъемы высокийлер, буту оорук жандар бар, жаш балдар бар, бутунда деформациясы бар, ортопедиялык бут кийимдер чыгарып беребиз. Биздин бут кийимдер чектелбейт. Ким кандай талап болсо ошого жараша бизде бут кийимдер. Жана ошондой эле моделдер дагы ким кандай модель кааласа, ошондой мисалы айтсак эксклюзивный болуп калагандар болобу же бутуна ыңгайлуу, ошого жараша биз экологиялык таза только сапаттуу бут кийимдерди гана чыгарабыз. Тигилиши ар түрдүү болот. Модельдерден зависит этет. Мисалы, орустар айткандай от сложности модели бут кийимдин татаалдыгынан зависит этет. Ошого карап убакыт кетет. Болот тез эле бүткөн бут кийимдер кээде бар. Өтө татаал бут кийимдер түш келет. Ошол мезгилде кичине убакыт созулат. Атак болбосо бир күндө 2-3 үчтүгү чыгарабыз. Анан татаал бут кийимдер болуп калса бир күн, 1,5 күнгө чейин убакыттар кетет. Анан биздин алган булгарлар, кожалар өзбекстандык бар, российский бар, өзүбүздүн местный өндүрүшүбүз бар. Баасына жараша эмесине карап кете берет. Сапатына карап. Анан основной бизде келип өздөрү кармап көрүп, булгарларды, кожаларды кармап көрүп, цветтерин өздөрү подбор кылып, анан кийин модельдерин өздөрү тандап, анан же болбосо модельдерди чогуу тандайбыз, олордон сурап алабыз кандай бут кийим керек десең айтып берет. Ошого карап биз модель таап беребиз. Ошентип ортодо келишим менен бут кийимдер жаралат бизде. Бизде күнүнө жок дегенде 2-ден 3төн модель жаралып турат биздечи. Ошентип 4 жыл, 5 жылдын жүзү менен иштеп келатабыз. Акырындык менен чоңоюу максатта, кыргыз элинин бут кийим менен камсыз болуу максатта ошентип иштеп келебиз. Азыр бизде иштеген 3-4 кишибиз, 3-4 киши эмгектенип келебиз. Айлык маяларын жакшы кылып беребиз. Мисалы, мына бут кийим кандай деп айтсам, 2 кабат кожадан турат. Бул ошо аялдарга, кыздарга азыркы брендтеги батальон таманына сыз өтпөгөн подошвалар коюлган, неме кожа турат. Үстүндө 2 кабат кожа, таман мондай прочный полиуретан деп коет. Мондай обувьта чыгарылат бизде. Мисалы, буга алып келсек, мына кадимкидей эле мондой бизде чыныгы булгары 2 кабаттан коюлат бизде. Аябай сапаты жакшы. Бул 1 жыл, 2 жылдык эмес, буну аябай көпкө кийсе болот. При этом бутка зыяндуулугу жок, сыз өтпөйт, ысык өтпөйт мага бут кийимден. Анан өзүнүн бутунун структурасы менен чыккандыгы үчүн бул аябай ошол тиктирген адамга аябай удобный обувь болот. Бул стандарт эмес, ар кимдин өзүнүн подъемуна, высотасына, пучковой часть, пятый часть ошолорго карап чыккан обувь да булар. Маданият кызматкерлерине мындай бут кийимдер 2 кабат кожадан мындай аябай сапаттуу. Бул дагы ошондой биринчиден жеңил аябай, экинчиден көрүнүш аябай кооз, оймосу менен биздин азыркы кыргыздардын өзүбүздүн немебиз чыгарып, орнаменттерди коюп, оймолор менен мындай кооздолуп, бул маданият кызматкерлерине жана ошондой эле актер, актрисалар бизде ушундай основной тиктиришет. Дагы бир айта кетчү десем, мындай кыска могу бут кийимдерди азыр биз модага алып чыгарып атабыз. Жана ошондой эле аябай популярный болуп кетип атат. Биздин кыздары кийип, көчөгө кийип атышат мондай
полуклассический варианттагы сапожки десекпи же кандай орнаменти менен аябай козулгон. Жана ошондой эле ортопедиялык бут кийимдер мисалга айтып көрсөк, мынунун ичине бир буту кыйшыгыраак өспүрүм кыздар же болбосо жаш балдар ортопедиялык кандай майтамандуулук баягы косолапость деген нерселер жана ошого окшогон эмелерге анда бут кийим. Мисалы муну айтып өтсөк, мына кыздын буту кичине ичкерге кыйшыйган бут экен, мондай жесткий эме коюшка туура келди. Ичинде ошентип мына ортопедиялык бут кийим жаш балдарга булар. Бул ортопедиялык бут кийимдердин өзгөчөлүгү бизде ортопедиялык бут кийим өзү негизи өтө сулуу эмес кылып чыгарылат да. Анан биз ошону ата энеси жаш балдардыкы болсо, мисалы ата энеси өздөрү каалаган модельдегини биз ортопедиялык бут кийим кылып чыгарып беребиз. Бутуна карап, бутун өлчөп. Жана ошондой эле мына койдун жүндөрү ушу терилер баягы кышкыга коюлуу үчүн аябай сапаттуу. Россиядан келген аябай сапаттуу бул неменики койдун жүндөрү мында калың. Бул жүндөр отурбайт дагы жана ичинде жалпайып калбайт. Бул постоянно ушул немени форманы кармап жүргөн жүндөр. Кожалар булгарла, булардын түрү бар. Арзанынан баштап, мисалы мынаны ала көрсөк, мына Өзбекстандын кожалары. Булар катуу жана баягы Союздун технологиясы менен ашатылган кожалар. Жана ошондой эле биздин Кыргызстандык бар. Монда Кыргызстандын кожалары. Булар дагы жакшы эле Союздун технологиясы менен ашатылган үчүн баягы ысык суукка туруп немесе катыйт. Анан жана ошондой эле сууга тийип кайта кургаганда тузу чыгып калган кожалар ушулар болот. Азыркы мына жаңы технология менен ашатылган кожалар моундай болот. Биздин өзүбүздүн эмедеги ушуларды основной иштетилип атат. Аябай жумшак да болот, катыбайт дагы, светин дагы жоготпойт. Жана ошондой эле тузу дагы чыкпайт, өзүн таштабайт дагы бул кожаларчы. Мына свети любой түрү, ар кандай фасондо любой эмеге өздөрү тандап, кардар кандай модельдерди кааласа, кандай светтерди кааласа, ыраазы кылып жөнөтөбүз. Анан биздин келечектеги пландар ишкананы чоңойтуу, элге иш берүү максатта. Мисалы биздин азыр турган жерибизде 21 миң, 22 миңден ашык калкы бар, айылда турабыз. Бизде билесиздер, основной Кыргызстанда деле өндүрүш деген жоголуп кеткен. Ошо өндүрүштү түптөп чоңойтуп ишкананы көптөгөн адамдарга иш берип, при этом ошо менен эле чектелбестен башка зарубежом деп коет го, чет өлкөлөргө, чет мамлекеттерге биздин өзүбүздүн кыргыз брендин, кыргыз бут кийимдерин таанытуу максатында ушул ишкананы алдыга карай умтулуп келаткан учурубуз. Буйртмалар бизде күнүнө келип түшөт. Күнүнө биздин Кыргызстан 7 дубандан келип түшөт. Жана ошондой эле шаарлардан келет. Орто эсептөө менен аябай көп. Азыркы учурда успеть этпей калабыз, жетишпейбиз. Чындыгында заказдарыбыз алдын ала жазгысынан күзгүгө чейин барып калган учурлар болуп атат. Күзгүнү кышкыга чейинки заказдар болуп калып атат. Ошентип аябай жетишпестиктен ушу ишкананы чоңойтушубуз керек, Кудай кааласа. Чоңойтуп элдерди көп иш менен камсыз кылуу. Бирди бул жерге эле эмес, дагы ушу Кыргызстандын башка жагына дагы ачып, өзүбүз местный рынокто, өзүнүн местный рынокто биздин бут кийимдерди чыгарып, элибизде сапаттуу бут кийим менен камсыздап, жана ошондой эле сыртка экспортко чыгып, эмени биздин алдыбызда койгон максатыбыз ушундай, Кудай кааласа. Анан мүмкүн болсо ошо инвесторлорду издеген максатта жүрөбүз. Инвестиция көбүрөөк салым болсо, ишкана чоңоет. Ишканабыз чоңойсо эл иш орун болот, мамлекетибизге бюджетке налогдор көбөйөт. Антип кыргыз элине кызмат кылуу менен элге, кыргыз элине баягы айткандай мамлекетке мен мамлекет мага эмне кылды эмес, мамлекетке мен эмне кылдым деген максатта мамлекетке чоң салымдар кошуп, ишкананы чоңойтуп түптөп элге көпкөгөн иш орундары камсыз кылып, сапаттуу бут кийим менен элди камсыздаганга ниет кылып ушул ишти баштап турган учурубуз.